Кыргыз эли баяртадан улуттук оюндарга бай болгон. Мына ушул оюндардын кээ бири унутулуп, жаштар арасында ойнолбой калууда. Демек бүгүн биз мына ушул оюндардын катарына кирген чикилдирик оюнун ойнойбуз. Сиздер дагы мына ушул оюндун эрежесин жакшылап үйрөнүп алып, чогуу досторуңуздар менен ойноңуздар. Анда кет, чогуу ойнойбуз. Илгертеден калган кыргыздын улуттук оюндары адамдан тунук сезимди, тапкычтыкты, жөндөмдүүлүктү, шамдагайлыкты талап кылып, кыраакылыкты арттырган. Бул сыяктуу бабалар мурасын муундан муунга өткөрүү маселеси бүгүнкү күндө актуалдуу болууда. Мына ушундай оюндардын катарын чикилдирик да толуктайт. Негизги максаты адамды күчтүүлүккө, көз ченемдүүлүккө, анан достукка, ыймандуулукка тарбиялоо болуп эсептелет. Чийими 2 метр, буягы 1,5 метр болуп, өзүнүн каалаган чийиминде чийип алса болот. Онун негизги чеги жок. Чикилдириктин энеси жана баласы деп коет. Чектелген жерден баласын ыргытып туруп, анан кийин энеси менен тийип калса, оюнду улантып кетебиз да. Эгерде чикилдириктин энеси баласына тийбей калса, атаандаштагы оюнчулар мындай кылып ченейт. Эгер энеси баласына жетсе, оюнду кийинки оюнчуга узатып берет да, ол өчүртүү кезегин берет. Кийинки оюнда дагы чикилдирикти мындай алабыз да, мындай ойнотуп, бул биринчи чабыгы болот, анан экинчи чабыгында дагы чикилдирик түшүндүрүп 3 жолу чабабыз. 3 жолу чапканда чикилдириктин акыркы түшкөн жерин мындай кылып ченеп коебуз дагы, ошол жерден чикилдириктин энесинин аралыгы канча болсо, ошончо санды айтат да. Мисалы үчүн 35 болуп калса 35 дейт. Эгер экинчи жааттын атаандашы макул болсо көз ченем менен, ондо ошол 35 очкону, мисалга да 35 очкону жазып коет. Оюнду дагы ошол оюнчу кайрадан улантып кете берет. Эгер ошого 35ке жетпей калса, экинчи жаат макул болбосо, анда ушул чикилдириктин баласы менен, энеси менен мынандай эсептеп келет. 35тен ашык чыкса эчтеке болбойт, 35ке жетпей калса, оюндун кезегин кийинки оюнчуга берет. Негизи эле кыргыздар жашоо шартка байланыштуу ар кандай оюндарды ойлоп таап, ойноп келишкен. Алардын тарбиялык жана философиялык мааниси зор. Чикилдириктин педагогикалык мааниси күч, ылдамдыкка тарбиялайт. Жүгүрүүнүн, ыргытуунун ыкмаларын, максатка жетүүгө, тартипти сактоого үйрөтөт. Бул да болсо элибиздин өтө кыраакы жана даанышман калк экендигинен кабар берет. Айдана Зиядин кызы, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таң нуру программасы үчүн.